жыл жеңиш аянты улуу жеңиштин 75 жылдыгына өзгөчө көрктөндүрүлгөн. Бирок 9-майда бул жерде жыл сайын өтчү талаа ашканалары уюштурулбайт. Согуш жылдарындагы ырлар жаңырып, майрамдык концерттер өтпөйт. Жер шаарын каптаган коронавирус илдетинен улам Кыргызстанда жеңиш майрамы жаңы форматта өткөрүлөт. Бирок бул күндүн өзүн жокко чыгарууга болбойт. Анткени бул күн түбөлүк биздин жүрөгүбүздө. Ар бир үй бүлө өз алдынча эскерип, таазим кылат. 1941 жылы башталып, 1945 жылы бүткөн улуу ата мекендик согуштун аяктаганына 75 жыл болду. 9 май күнү Советтер Союзу фашисттик Германияны талкалап, Борбору Берлинде жеңиш туусун желбиретип, фашисттерди мындан кийин баш көтөргүс кылып, эркиндик менен тынчтык алып келген жеңиш күнү катары белгиленип келет. Бул согушка катышкан 73 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры наамына татыган. Эрдиги тарыхта калган кыргызстандыктардын ичинде Чолпонбай Төлөбердиев да бар. Жетинчи майда Бишкек шаарында анын аты жаңы сейил бакка берилип, эстелиги ачылды. Бул эстеликтин ачылышында мамлекет башчысы жеңиш күнү өтө көп жоготуулар менен жетишилген улуу майрам экенин белгиледи. Жалпы Советтер Союзунан 27 миллион ашык адам курман болгон. Кыргызстандан 365 миң кыргызстандык согушка катышты, 90 миң келбей калды. Ошонун ичинен 150 миң кыргызстандыктар орден медальдар менен сыйланышты. Бул майрам, улуу майрам. Улам ар бир үйдө кайгы бар. 90 миң адам келбей калышы кичинекей Кыргызстанга абдан чоң жоготуу болгон. Бул улуу жеңишти биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул биздин кийинки муунга, кийинки балдарыбызга бул өрнөк болуш керек. Биздин ата-бабалардын ушул эрдиги. Ушуну менен биз балдарды тербелеп өстүрүшүбүз керек. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында акыркы жылдары элдин кеңири колдоосуна ээ болгон массалык акция «Өлбөс полк» иш-чарасын онлайн форматта өткөрүү сунушталып жатканын айткан. Азыр эми жеңиш парадын өткөзө албайбыз. Бул эми айтпасам да барлыгы түшүнүп турасыңар. Да бир маселе бар. Бул «Өспөс полк» иш-чарасы бар. Мына буну өткөзө албайбыз азыр эми. Азыркы шартыбызга мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок онлайн режимде форматты өткөзүү боюнча мына сунуштар берилди. Муну үстүнө иштеп атышат. Буну буйруса абдан жакшы өткөзөбүз. Бирок ардагерлерибизге жылдагыдан кем эмес болсо ашыкча көңүл бурабыз. Мамлекет башчысы улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жана тылдын катышуучуларына өткөн жылдардагыдай эле өзгөчө көңүл бөлүнөрүн, жалпыга маалымдоо каражаттарында улуу жеңишке арналган долбоорлор кеңири чагылдырыларын белгилеген. Улуу ата мекендик согушка катышкан улуу мундун өкүлдөрү жыл өткөн сайын арабыздан кетип жатат. Аларга сый урмат көрсөтүп, камкордукка бөлүп, баалап барктап алуу биздин ыйык парызыбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жеңиш күнүнүн 75 жылдыгына карата бир жолку төлөмдөрдү бөлүп берүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 251 ардагерге 75 миң сомдон берилди. Акча каражаттарын согушка катышкан ардагерлерге эле эмес, концлагерлерде туткун болгон адамдарга жана Ленинградты коргогондугу үчүн медали менен сыйланган адамдар да алышты. Биз унутта калган жокпуз. Өтөгөн эмгегибиз мамлекет тарабынан дайым эске алынып жатканы кубандырат. Жөлөк пул да ар ай сайын кечиктирилбей төлөнүүдө. Келечек муунду жалпы кыргызстандыктарды тынчтыктын баасын билүүгө чакырам. Бирок кандай кырдаал жаралса да мекен чегинде кызмат кылууга даяр болуу керек. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин жана аларга теңештирилген адамдарды, ошондой эле ооруктун эмгекчилерин улуу ата мекендик согуштагы жеңишке 75 жыл мааракелик медали менен сыйлоо иштери башталды. Россия Федерациясынын президентинин атынан да мааракелик медаль тапшырылат. Мындай медальды алгандардын бири 100 жаштагы улуу ата мекендик согуштун ардагери Суранбай Алиев. Улуу ата мекендик согуш Кыргызстандагы ар бир шаарга, ар бир айыл кыштакка жана ар бир үй бүлөгө кесепетин тийгизген. Түбөлүк тирүүсүңөр, түбөлүк катардасыңар деген ураандын астында өлбөс өчпөс полк жөө жүрүшү быйыл интернетке көчүрүлүп, онлайн режимде өткөрүлөт. Ага катталуу бир нече күндөн бери жүрүп жатат.
Улуу Ата мекендик согуштун баатырларын эстөө, аларга таазим кылуу жаңы форматтарда болот. Өлбөс полк Кыргызстан акциясынын уюштуруучулары бардык кыргызстандыктарды жеңиш күнүн бирге өткөрүү деп аталган флешмобко чакырат. Бул үчүн сиз 9 майда саат 12:00 сыналгыны же радиону күйгүзүп, терезелерди жана балкондорду ачып, Улуу Ата мекендик согуштун катышуучуларына таазим кылуу үчүн жеңиш күнү ырын аткарышыңыз керек. Каалагандар социалдык тармактарда Өлбөс полк 2020 хэштеги менен жеңиш күнү кандайча белгиленип жатканын видео же сүрөткө тартып бөлүшө алат. Бул медалдар чоң атам эрдик көрсөткөн үчүн берилген сыйлыктар. Мен чоң атам менен өтө сыймыктанам, бизге бейпил жашоону алып келген үчүн жана таазим этем. Ар бир жаран туугандардын фронттогу жана тылдагы эрдиктери жөнүндө сүрөттөрдү жана окуяларды социалдык тармактарда өздөрүнүн баракчаларынан жайгаштыра алат. Жеңиш күнү биздин келечегибиз үчүн өз жанын курман кылган баатырларды эскерүү күнү. Бул күн ар бир адамга, жалпы адамзатка дагы бир жолу согуштун кыяматын эскертип, дүйнөдө тынчтыктан өткөн дөөлөт жок экенин далилдеп турат. Улуу жеңиштин касиетин, баатыр аталарыбыз менен апаларыбыздын эрдиктерин эч ким эч качан унутпайт. Ушул жылдын 9 майында жеңиш күнү адаттагыдай эле коом үчүн, элибиз үчүн, жалпы өлкө үчүн бирдиктүү майрам күнү болуп, баардык кыйынчылыктарды жана сыноолорду жеңүү үчүн баардыгыбызга жаңы күч берет деген ишеним бар.